Акыркы учурларда Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташыган транспорттук каттамдар ары бери башаламан болуп жатып, акыры эл каалаган мөдө ишке ашты окшойт. Тагыраак айтканда, коңшу Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдин негизинде келген 50 автобус каттамга чыгып, шаар тургундарын тейлеп баштады. Жанынан көрүп атасыңар, бардык шарттары бар. Биздин шаардыктар үчүн ыңгайлуу автобустар бизде тейлейт, Кудай бурса. Биз силерге айтып кетербиз, бул автобустар азыр өздөрүнүн маршруттук линиясын такташ үчүн 1-июлга чейин булар бекер иштеп берет. Бул автобустар тез арада ишке киргизилгендиктен дизелдик күйүүчү май менен иштейт. Кийинчерээк газ менен иштеген автобустарга алмаштырылат. Узундугу 6,9 метр, 2 эшиктүү чакан автобус. Ичинде жүргүнчүлөр үчүн 16 орундук бар, жалпысынан 38 адам батат. Элдер аябай жакшы кабыл алып атат. Сүйүнүшүп атат, батасын берип атат. Жакшы. Аябай сүйүнүчтүү болуп атышат. Жакшы, таза экен дейт. Убагы менен келет экен дейт. Тияк биян көргөнгө да жакшы экен дейт. Баягы мындай неме болбойчу. Эртеңден 6-да 1-чи круг башталат билесиз да. Азырынча эми дагы неметелек графиктер чыкса неметилет да дагы. Медиадан билдиришкенде, Кыргыз өкмөтү тарабынан Өзбекстандын Самарканд автозаводу менен Isuzu маркасындагы 350 автобусту алуу боюнча келишимге кол коюлган. Учурда 1-чи партиясы келип, калгандары кезек-кезеги менен октябрь айына чейин келери күтүлүүдө. Ушунда биздин жок дегенде шаардын борбор аянты борборлук тарабын баары тең жаңы автобустар менен камсыз болот. Жаңы автобустар жаркырап жүргүнчүлөрдүн купулуна толууда, мурункудай тыгын жок, ичи жарык болуп, кадимкидей эс алып баратабыз деген пикирлерин айтышат. Көчө күнү мен ушу 10го турсам келип токтоду. Бесплатный 3 күндөн бери ташып атабыз деп. Аябай ыраазыбыз ушуларга. Ушундай чыгарып койгондо мына маршруткалар деген тиги бизди кандай кылды 3 күн темсил этип барыбызды. Анан ушуну чоңдорго, мэрияга аябай рахматыбызды айтып, ыраазы болуп, аябай ыраазычылыгыбызды айтып атабыз мына. Жакшынакай болуп, мына 22-синен бери бесплатный түшүп атабыз 3 күнгө. Бүгүн биринчи жолу түштүм, бекер экенин билген эмесмин. Чын эле таң калдым. Шаарда маршруткалардын ордунда ушундай автобустар жүрүп турса, аябай жакшы. Маршруткаларга караганда аябай эле ыңгайлуу экен. Эң ыңгайлуусу бийиктиги аябай бизге комфортный болуп атат да. Бирок кичинекей болгону менен маршруткаларда эле тез жүрө алат экен, адамдарга аябай ыңгайлуу экен, элдердин баарысы сүйүнүп атат. Ошого чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эске салсак, 2021-жылдын 11-майында Самарканд автомобиль заводу менен япониялык Isuzu брендинин экологиялык таза автобустарын жеткирүү маселеси иштелип чыгып, шаардык транспорт башкармалыгы менен эко жүргүнчүлөрдү ташуу жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда 2021-2023 жылдарга 1000 автобусту жеткирүү боюнча меморандумга кол коюлган. Водительдердин бардыгын биз ошо конкурстун негизинде алып атабыз. Иш тажрыйбасы бар. Ошол мурун автобуста маршрутный линияда айдап жүргөн дөрдүн бардыгын биз бүгүнкү күндө кабыл алып атабыз. Жалпысынан биздин компанияга 700 водитель алынат, айдоочу, 700 айдоочу алынат да жумушка. Азыр 50 автобуска биз 100 айдоочуну биз жумушка кабыл алдык. Учурда Бишкекте мэрияга караштуу транспорт ишканасынын 140 троллейбусу, 110 автобусу иштейт. Мындан сырткары жеке фирмалардын 20га жакын автобусу эл ташыйт. Учурда кичи автобустардын жол киреси 10 сом, автобус менен троллейбустардыкы 8 сом. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.